Salamатсыздар укканды кечиңиздер менен эфирде күн маек көрсөтүүсүнүн кезектеги дагы бир чыгарылышы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жакынкы 3-4 жылдын аралыгында республикабыздын энергетикасында бир олуттуу жылыштарды жакшы пайдаларды алып келе турган Каса 1000 долбоору иштей башташы, ушундай долбоор жөнүндө сөз болуп, ошол маселе козголуп жаткандыгы жөнүндө баарыбыз болбосо көбүбүздүн кабарыбыз болсо керек. Бүгүн мына ошол энергетика жаатындагы бир олуттуу долбоор, эл аралык долбоор. Анын республикабызга берер пайдасы, андан сырткары ошол бул долбоордун да бир кызыктуу жагы жергиликтүү коомчулукка же болбосо ошол чубалгы өткөн, жогорку чыгалуудагы электр чубалгысы өткөн, аралып өткөн аралыктагы айылдарга тийгизе турган пайдасы жөнүндө дагы сөз болот. Биздин бүгүнкү студиябыздын меймандары Акылбек Түменбаев, Кыргызстандын улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун аткаруучу директору, ошондой эле Каса 1000 долбоорунун жергиликтүү коомчулуктарга көмөк көрсөтүү долбоорунун координатору Майрамбек Баялиевдер. Ошондурушат, куш келиптер студиябызга. Саламатсыздарбы? Эми азыр дароо эле ушул нерседен баштасак, биз Каса 1000 долбоору жөнүндө айтып атабыз да. Ушул долбоор эмне болгон долбоор? Долбоор эмне пайдасы менен ушул долбоор жөнүндө сөз болуп, ал өзү мындай бир иштиктүү жылуу алдында туруп атат. Бул долбоорго эл аралык деп айтып атабыз. Кайсы өлкөлөр тартылган, Кыргызстанга андай Кыргызстан үлүшү канчалык? Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бул долбоор 4 мамлекеттин ортосундагы болгон долбоор болуп атат. Кыргызстан, Тажикстан биригип, жайкы электр энергияны Пакистан менен Афганистанга сатуу жөнүндө. Бул проекттин башталышы 2007-жылы башталган. Ошондон бери сүйлөшүүлөр жүрүп отуруп, ушу 15-16 жылдары бүт келишимдердин генералдык келишим түзүлүп, контракттар, тендерлер өткөрүлүп, контракттар түзүлүп, анан кийин ушул иш башталганы турат. Кыргыз бул өзү 483 километр Кыргызстандын территориясынан өтө турган линия 500 киловольт чыңалуусундагы, ал Тажикстандын Сук деген подстанциясына барат. Биздин территория, биздин жер боюнча 455 километр линия 500 киловольт чыңалуусундагы линия курулат дагы. Жайкы май айынан 1-октябрга чейинки жайкы электр энергиянын ошол Афганистан менен Пакистанга сатуу жүргүзүлөт да. Бул эми биринчи чоң коммерциялык энергетикалык проект болуп атат. Ушул бул проектине 3 банк каржылап атат. Биринчиси Дүйнөлүк банк 45 миллион доллар иретинде, андан кийин Европалык инвестициондук банк 70 миллион евро берип атат. Ислам өнүктүрүү банкы 50 миллион доллар берип атат. 3 банктан эметип атат да, каржылап атат. Ошондой эле бул проекттин да бир компоненти бул ошол линия өткөн айылдарга, жакын айылдарга көмөк көрсөтүү да, башынан эле. Андан башка дагы бир 4,5 миллион доллар каралып, техникалык жардам көрсөтүп атат Кыргызстанга. Ушул проектини долбоорун түзгөнгө, жана көзөмөлдөөчү компанияны алганга, экологиялык компанияларды караганга, жанагындай обоз деп коебуз, ушу айыл токой чарбасын жаратылышты коргоо боюнча экспертизаны түзүү боюнча, ошону өткөрүү боюнча, ошонун баарына дагы техникалык жардам каралган да. Анан ошол 15 жыл бул проекттин долбоору бар, кол коюлган келишимдер 4 мамлекеттин ортосунда. 15 жылдын ичинде биз ошо алган өзүбүздүн инвестициябызды актайбыз.
жана ошол энергетика тармагына дагы көп жаңылууларды жакшы жаңыралууларды алып келгенге оборудованиялар жаңы сатып алганга мүнчүктүүлөр болот. Анткени жана электрический станция деген компаниябыз ушу 15 жылда контракттын негизинде 1 миллиард 200 миллионга чейинки пайдасын көрөт да. А биз баягы жеткирип берүүчү компания электр энергияны да ошол жанагы курулуп аткан линиябыздын өзүн актап 185 миллион доллар андан ашыктагы киреше алып, ошол эле алган кирешелерди кайра биздин энергия системанын модернизациясына жумшаганга, жаңы ГЭСтерди курганга дагы мүмкүнчүлүк болот. Бул ушул сөз болуп аткан долбоордун мындамырдак мисалы долбоорлор бир эле бетке ошол жанагы электр энергиясы сыртка ташып чыгаруу же киргиси бир эле бетке максатты көздөсө, мунун дагы бир жөн эле карапайым элге ошол линия аралап өткөн айылдарга көмөк көрсөтүүнү да карап, ошондо колго алып атканы бир кубанычтуу, бир жакшы, бир ыңгайлуу жактары да. Ушул кандай башталат, кандай жүзөгө ашат? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, оболу учурашып алалы. Бул долбоор өзүңүздөр баамдап уккандай эле ГАС-Самиң жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоору деп аталып, бул ошол жана жогоруда айтылгандай жогорку чыңалуудагы электр энергиялары, электр линиялар чуалгылары өткөн ошол айылдар, ошол жакын жайгашкан айылдарды камтыйт. Бул айылдардын саны 77 айыл деп атабыз. Мына ошол 77 айылда биз жумуш алып барабыз деп атабыз. Бул 77 айылда жумуш алып барганда ошол долбоордун максатына, тапшырмаларына токтоло турган болсок, долбоор ошол максаттуу айылдарда линияга жакын чуалгылар, жана жогорку чыңалуудагы электр тогун өткөрүүчү чуалгыларга жакын жайгашкан айылдарда ошол жердеги элдин калың катмарын долбоорго тартуу менен ошол жерде электр энергиясын берүүнү жакшыртууга, ошол жердеги социалдык инфраструктураны жакшыртууга, анан кийин киреше алып келе турган объектилерди курууга атайын акча каражаттар каралып атат. Бул долбоордун алкагында бул долбоордун жалпы наркы 11 миллион АКШ долларын түзүп атат. Мына ушул АКШ 11 миллион АКШ долларын жана айткандай эле 3 багытта ошол элге жеткиребиз деп атабыз. Эми ушул жогорку чыңалуудагы электр энергиясы Кыргызстандан чыгып Тажикстанга өтүп, Тажикстандан Афганистан, Пакистанга өтүп кетип атат дагы ошол жерде жашаган айылдарды түздөн түз электр энергиясы менен камсыз кылбайт. Андыктан ошол биринчи багытта биз биринчи жумушубуз ошол жердеги айылдарда электр энергиясын берүүнү жакшыртуу. Же болбосо бир жаңы конуштар, жаңы көчөлөр болсо электр энергиясы жете элек. Ошол жерге электр энергиясын киргизүүгө, жаңы ошол электр энергиясын жеткирүү үчүн атайын ошол линияларды куруу үчүн дагы жумуштарды аткарабыз деп атабыз. Эми бул жерде аткарып атканда биринчи кезекте биз эл менен чогулуштарды өткөрүп, ошол жерде чакан топтордо талкууларды өткөрүп туруп, анан элдерден макулдашып атабыз да. Сиздерге эң биринчи кезекте ошол электр энергиясын берүү, жакшыртуу боюнча кайсы багытта кандай жумуштарды аткарсак болот деп. Жана айткандай, ошол 77 айылдын экөөсүндө көчөлөрдү жарыктандыруу боюнча сунуш түштү. 22синде ошол жаңы көчөлөргө же болбосо жаңы конуштарга электр энергиясын киргизүү боюнча жаңы курулуштарды жүргүзүү боюнча сунуштар түштү. Калган айылдардын баардыгы ошол бүгүнкү күндө электр энергиясын берип аткан жанагы линияларды оңдоо боюнча, реабилитациялоо боюнча сунуштар түшүп, азыр бул жерде биз ошол оңдоо куруу иштерине тиешелүү болгон ошол электрдик жабдуулардын жабдыктардын баардыгын сатып алып туруп, биз анан кийин ош электро менен Жалал Абад электраларга ошол ректорго өткөрүп беребиз. Андан нары ректор ошол жерге барып туруп, анан кийин ал жерде курулуш жумуштарын болобу, же болбосо оңдоо жумуштарын өткөрүп, андан кийин ошол курулган же болбосо оңдолгон электр энергиясына байланышкан объектилерди өздөрүнүн менчигине өткөрүп алып туруп, андан наркы ошолорду андан нары эксплуатациясы боюнча баягы техникалык кароосу, андан нары иш алып баруусу боюнча жумуштар баардыгы аларга толугу менен өткөрүлүп бериш керек болуп атат. Бул багытты оңдоп түзөөгө 3,5 миллион АКШ доллары каралган. Экинчи багытта биз жана айттык, социалдык инфраструктураны жакшыртууга багытталган жумуштар деп. Ал жерде дагы ошол жерде жашаган
элдер менен чогулуштарды өткөрүп, талкууларды өткөрүп, эл эмне кайсы көйгөй бүгүнкү күндө алардын баягы биринчи кезекте турган көйгөйү деп аныктап алып туруп, анан ошол жерден алар медициналык мекемелер дейби, же болбосо мектеп дейби, же бала бакча дейби, же жол дейби, мына алар өздөрү аныктап тактап бериш керек көйгөйлөрүн. Андан кийин ошол көйгөйлөргө атайын ири долбоорлук сунуштар жасалып туруп, андан кийин алар жергиликтүү кеңеш менен бекитилип, андан кийин ошол объектилердин баардыгы каржыланып, ал ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарга, же болбосо айыл өкмөтүнүн менчигине отургузулуш керек дагы. Андан ары элге кызмат кылыш керек. Андан аркы ошол эксплуатациясы, техникалык кароосу бүт баардыгы ошол айыл өкмөтүнүн мойнуна, айыл өкмөтүнө жүктөш керек болот да. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен жасалыш керек. Үчүнчү багыты боюнча айта турган болсок, жанагы экономикалык объектилерди курабыз деп атабыз. Экономикалык объектилерди курганда бул жерде ошол экономикалык объектилерди каржылоо үчүн миллион АКШ доллары каралган. Ошол миллион АКШ долларына 10-дон 30га чейинки экономикалык объектилерди курабыз деп атабыз. Ал жерден бир объект 30 000 доллардан 100 000 долларга чейин болушу мүмкүн. Ал жерде эми бүт баардык айылдарга, баардыгына, ар бир айылга 77-нин баардыгына курууга мүмкүн эмес, себеби дегенде каражат чектелүү. Ошол себептен ал жакта конкурстук негизде өткөрөбүз деп атабыз. Конкурстук негизде өткөрүп, анан эл өзү көйгөй кылып көтөрүп чыккан, же болбосо эртең туруктуу иштеп кете турган, ошол жерде жашаган жаштарды дейбизби, адамдардын кандайдыр бир бөлүгүн жумуш менен камсыз кыла турган, ошол айылдагы жашаган адамдардын айыл чарба продукцияларын сатып, же болбосо кайра иштетип, эртеңки күнү баягы сактап, логистикалык борборлорду уюштурабыз дейби. Анын баардыгын өздөрү баягы мына ушул багыттагы объектилерди курсак, эртең туруктуу иш алып кетет, эртең бизге киреш алып келет деп объектилерди аныктап алып туруп, анан алар ошол конкурстук комиссия түзүлөт. Конкурстук комиссияга кайрылыш керек болот. Анан конкурстук комиссиядан жеңүүчү деп аныкталгандан кийин, анан ошол кайсыл айылдык аймакта, же болбосо кайсыл айылга курулуш керек экени аныкталганда, ошол жерлерге барып экономикалык объектилерди курабыз. Ал экономикалык объектилер дагы ошол жер айыл өкмөтүнүн менчигине өткөрүлүп берилиш керек дагы. Андан кийин ошол жерде багы ошол бизнес өнөктөштөр деп атабыз. Ошол бизнес өнөктөштөрдүн жардамы менен ошол жергиликтүү калктын катышуусунда алар иш алып барып, эртең элге бир пайда алып келиш керек деп атабыз да. Бул негизинен ушул 3 багытта жумуш алып барабыз деп атабыз. Жанагы жогорку чыгалуудагы электр чубалгыларын куруу качан башталат, кайсы учурга болжолдонуп атат. Анан кийин сыртка электр энергиясын алып чыгуу үчүн өзүбүздө ошого ылайык электр энергиясы, ашыкча электр энергиясы иштелип чыгыш керек да. Ошол сатыла турган электр энергиясы каяктан? Аябай жакшы көйгөйлүү суроо бердиңиз. Биринчиден туура азыр ушул биздин электр жана линияны куруу менен бирге эле ошол электр энергияны убагында бергенге мүмкүнчүлүк болуп, Токтогул кеси, Учкурган кесиптери реконструкция болуп атат. Бул эми жайкы электр энергия, бунун объему өзүнчө көлөмдөрү бар. Баягы биринчи баскычтагы, анан экинчи баскычтагы, анан всего деген бар. Биринчи баскычтагы электр энергия биринчи жылы 377 миллион киловатт саат электр энергия беришибиз керек. Мындай объемду биз дайым эле берип келгенбиз, бере алабыз десек болот да. Анан канчанчы жылы бүтөт? Бул проект өзү 22 жылы майда бүтүш керек эле. 4 мамлекеттин ортосунда курулуштар башталды баарынан. Анан кичине кечеңдегендер ушу биз Пакистан тарап, анан кийин биздин Кыргызстандагы кечеңдеп атабыз 1 жылга. Анткени ушу жер маселеси аябай кыйын экен. Казыр биз ушу жер маселеси боюнча иш пландардын баарын эметип чыгарып, ар бир айыл өкмөт 60 айыл өкмөттөн өтөбүз. Ушу 60 айыл өкмөттүн чечимдеринин бүт баары чыгып калды. Баткен областы боюнча бөлүп, ошо 279 километр линия болуп атат. Ошону 1 февраль ошо 2021 жылдан баштап иш башталды деп көрсөттүк. Подрядчик болуп Түркиянын Миташ деген компаниясы утуп алды. 2 лотту тең. Бирөө ошол Ислам банкы каржылаганды дагы международный дүйнөлүк эме өттү.
тиги дүйнөлүк банктын колдоосу менен анан ошондо 2 лотту тең ушу түрк компаниясы утуп алды. Эми 1 февраль 21 жылда башталып атабыз. Эми экинчи этабы, экинчи участок бул Ош Жалал Абад областынын жер маселесин тездетип трансформацияны чыгарсак, Кудай буйрса 1-2 айдын ичинде берип калсак, биз ошондо 23-жылга кетип атабыз. Анан мына бул азыркы бүгүнкү күндөн баштап ошо бир жума ошол бул Каса Миңдин өзүнүн секретариаты бар, Алматада жайгашкан. Ошол 4 мамлекеттердин ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бүгүн ошо банк счёту боюнча, статустар боюнча кандай болот деп. Анан бардык проекттин өзүнүн эмеси жылып кетип атат. 23-жыл деп азырынча белгиленип атат. Эми дагы кандай болот? Анткени ошо Пакистан менен Кыргызстан экөө кичине кармалып атабыз. Ушул жанагы жергиликтүү коомчулуктарды колдоо жакшы иш. Анан кийин кайсы айылга, кайсы элет жерине барбайлы эң ириде ушул жаштардын жумушсуз басып калганы же болбосо аялдардын көп ылайык жумуш жок калгандары, тигүүчүлүк, башка иштердин баары шаарда болуп, ушул жанагы долбоорлордо артыкчылык берилген катмарлар барбы? Бул жерде негизи ошол долбоордун талабы боюнча сиз абдан мындай баса белгилеп туура айттыңыз. Долбоордун өзүнүн ушундай талаптары бар. Долбоордун талабы бул сөзсүз түрдө ошол жерде мен жана айттым, социалдык мобилизация жүргүзүлүп, ошол жердеги элдин көйгөйлөрү, ал жерде ошол кайсыл багыт боюнча же болбосо кайсыл баягы объектилерге дейбизби абдан мындай муктаж болуп аткан болсо, сөзсүз түрдө ошолорду аныктап атканда жалпы элдин катышуучуларынын жанагы чогулуштарды өткөрөбүзбү, фокус топтордо талкууларды өткөрөбүзбү, сөзсүз түрдө алардын 50% ошол аял жолдоштор болуш керек. Анан 50% жаштар болуш керек деген маселе коюлган, талап бар, ушундай талап. Бул эмне дегендикке жатат? Бул ошол аял жолдоштордун анан жаштардын бир көйгөйлөрү көз жастымда калып калбасын деген маселе болуп атат да. Ошол көз жастымда калбай, ошол жаштардын дагы үнүн угуп, анан эртең алар үчүн бир керек болгон объектилер аныкталып калса деген ой. Анан мына ушул жаштардын катышуусун жакшыртуу боюнча, аялдардын катышуусун жакшыртуу боюнча дагы Агахан фондусу дагы бул долбоорго катышат. Алар дагы өздөрүнүн салым жасап, алар дагы ушул алардын катышуусун арттыруу боюнча атайын иш-чараларды өткөрүшөт, окууларды өткөрүшөт. Андан тышкары ошол Агахан фондусунун тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча атайын бир программасы бар. Ошол жакта дагы ошол жаштарды иш менен камсыз кылуу боюнча бир долбоор бар. 3 миллион долларлык долбоор бар. Мына алар дагы катышат дагы ошол жердеги жаштарды, жаш кыз келиндерди, жаш уландарды окутуп, анан эртең алардын ошол иш менен камсыз болуу боюнча дагы жумуштар жүргүзүлөт деп атабыз да. Бир 4000 жакын жаштар окутуп, анан алар окуудан өткөндөн кийин аларды окутуп эле тым койбостон бир жумуш менен камсыз кылуу үчүн атайын чакан гранттар каралып, анан окуусун бүткөндөн кийин алар баягы өздөрүнүн ошол бизнес сунуштамаларын беришсе, карап чыгып туруп, анан ошол алардын андан ары жумушун улантыш үчүн атайын акча каражаттары каралат. Анан аларды окутканда кайсы жерге окутуп, кандай окуулар болот деген дагы сөз болушу мүмкүн. Азыр иликтөөлөр жүрүп атат. Алар ошол ар бир областта атайын жанагы кесиптик лицейлер бар. Ошол кесиптик лицейлерди тандап алып, кайсыл областта, кайсыл кесипке, кайсы багытта окууларды өткөрөт, аныктап окутулат. Андан тышкары ошол окуунун сапатын жакшыртуу үчүн ошол кесиптик лицейлердин дагы материалдык техникалык базаларын чыңдоо боюнча жумуштар жүргүзүлөт деп атабыз. Мына ушул бир эле долбоордун алкагында бир нече долбоорлор менен ишке ашырып, чогуу жасап, анан баягы бир эле багытта кете бербестен көп тармактуу болуп, анан бир натыйжалуулугун арттыруу боюнча бир топ жакшы жумуштар жасалып атат да. Анан долбоордун алкагында дагы жана айттым, 30 000 доллардан ошол 100 000 долларга чейинки деп. Бул негизинен ошол жаштарды жумуш менен камсыз кылууга,
ошол аял жолдошторду жумушу менен камсыз кылууга дагы бир чоң түрткү берет деп атабыз. Анан алар өздөрүнүн көйгөйүн көтөрүп чыкса, конкурстук негизде келип каралып чыгып туруп, андан кийин каржылоого берилип, анан андан ары ошол жумуштууланып кеткенге бир түрткү бериш керек да. Сиз айтып аткан 11 миллион Америка долларынан чоң көлөмдүү каражатта ушулар гранттык негиздеби же кайсы бир бөлүгү төлөнүп, кайсы бир бөлүгү бекер берилип атабы? Бул акча каражаттары ошол 10 миллион АКШ доллары дүйнөлүк банк тарабынан берилип атат. Миллион доллары бул ошол трастовый фонд тарабынан, траст фонд тарабынан берилип атат. Анан ошондо жалпы 11 миллион болсо, 11 миллиондун 6 миллион доллары бул Кыргызстан үчүн гранттык каражат болуп атат. Кайтарымсыз 5 миллион доллары бул гранттык каражат. Жалпы берилип аткан мөөнөтү 38 жылга берилип, 6 жылдык жеңилдетилген мөөнөтү бар. Анан пайыздык өлчөмү 0,75%. Жеңилдетилген кредит ошол 5 миллион доллары. Анан бул акча каражаттары Кыргыз өкмөтү гарант катары кепилдик берип туруп акчаны алып, Айриске берип атат. Айрис андан ары элге жеткирип атат да. Мына чоң касса 1000 долларын бойлоп өткөн жакын жайгашкан айылдарга деп атпайбызбы. Анан ошол жердеги элге бул акча каражаттары жанагы гранттык каражат катары берилет. Толугу менен 100% гранттык каражаттар болот. Алар мисалы үчүн ошол жерге бир ФАП курабыз дейби, ГСФ курабыз дейби, же болбосо бир бала бакчаны ремонттон өткөрөбүз дейби, же жаңы айылдарга, жаңы конуштарга, жаңы көчөлөргө электр энергиясын баягы тартып барабыз дейби, ал боюнча берилген акча каражатынын баардыгы грант болуп эсептелет дагы. Алар алат, пайдаланат, андан кийин ал акчаны кайтарып бербейт. Кыргыз өкмөтү жана 5 миллион АКШ долларын кайтарып берет. 6 миллиону Кыргызстан үчүн грант. Касабиңдин эң башкы максаты ошол Афганистан менен Пакистанга Кыргызстан менен Тажикстандан иштелип чыккан электр энергияны сатуу болуш керек да. Ушул чыга турган, сыртка чыга турган электр энергиялардын мындай бир проценттик катышы кандай? Кыргызстан канча бөлүгүн, Тажикстан канча бөлүгүн бере тургандай? Кыргызстан 40%-ын Кыргызстан берет, 60%-ын Тажикстан берет да. Бул электр энергиянын баасы Пакистан үчүн 5,15 цент америкалык да. Бул чоң акча да. Бул ошо электр энергиянын наркы өзү АО электрический станция компаниябыз ала турган баа да. Ошондой эле Афганистанга общий баасы биздин затраталарды кошуп, секретариат, башка чыгымдарды кошкондо Пакистан 9,41 цент менен сатып алып атат да. Эң башкысы бул жерде ошол 15 жыл электр энергияны алабыз деген ошол туруктуу баа болуп атат. Анан өзү инфляцияга карата дагы корректировка болот да. Эми акыркы суроо болот окшойт. Ушул жанагы Баткендин жашоочуларынын сот тармактарда башка да бир тынчтанган бир учурлары элдин арасына чыгып кетип атат. Бул жогорку чыңалуудагы электр энергияларынын чубалгылары экологияга, биздин ден соолугубузга зыян экен деген сыяктуу бир сөздөр чыгып кетип атат да. Ушул кооптануунун канчалык негизи бар? Мен жооп берип коеюн эми мага тиешелүү суроо болуп калды да. Чындыгында да ошондой болду. Азыр 2 айылда Ак Турпак айылы кадам жайда, анан Масалев айыл өкмөтүндө Алыш менен Балакшин деген айылдарда ошондой суроолор туулду. Бул 500 киловольт чыңалуудагы электр энергиянын иштеген эмеси адамдын ден соолугуна зыян келтирет экен деген. Бирок бул баардык жерде изилденип, дүйнөлүк практикада деле изилденип, специалисттер болуп, ар бир мамлекет өзүнүн стандартын кабыл алынган. Жана Санпин деп коет, бизде 16-жылдык токтом менен бекитилген ал. Анан ошол четки зымдын ошол курулуш болуп аткан үйдүн жанынан бир 30 метр алысыраак болуш керек да. Ошондой требования менен биз бүт закондордун баарын эметип алып чыктык да. Бирок эми эл алардагы туура маселени коюп атат. Биз ошо түшүндүрүү иштери менен барып келдик, мына кече мурда өнүнө келдик. Көбү түшүндү, дагы түшүндүрүш керек болуп атат. Эми
бул мамлекеттин кызыгы, элдин кызыкчылыгы бул дагы эң биринчилери. Бир эле долбоорунун аркасында бир канча пайдалуу жумуштар бүтүп атканы бул колдой турган нерсе да. Ал эми мындай жогорку чыгалуудагы электр чуалгылар биздин республикабызда биринчи жолу эле тартылып аткан жери жок. Ошолордун түбүндө ошолордон белгилүү аралыктан жашоолорун өткөзүп аткан элдер көп эле да жагандай. Эми аларды да түшүнсө болот, анткени баягы көрүп атат да кээ бир биз үчүн линияларын өткөндөгү мүмкүн түшүнбөстүктөн кээ бир айтып атат. Тиги интернеттен чукуп алып алышат экен, ошо 1,5 километр болуш керек, 3 километр болуш керек деген эмелерди болуп атат. Анан биз ошонун баарын түшүндүрдүк. Элибиз баары бир жакшы эл түшүнүштү көбүнчө. Бирок ошондо дагы биз дагы ошолар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, дагы көп нерселерди көрсөтүп, биз өзүбүздүн закон ченемдетип атканыбызды биз далилдеп берели деп, алар дагы өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып атат. Анан кийин баягы компенсацияларын дегенди биз аларга бергенбиз, ошол жердин ээсине баягы независимый оценщиктер иштеп чыгып, Эко партнер деген компания тендер утуп алып, баарын эсептеп чыгышкан, ошонун негизинде баарын төлөп берип атабыз да. Сиздерге чоң рахмат. Ушул республикабыздын экономикасында дегеле тарыхында бир олуттуу энергетикалык долбоор, анын айланасындагы биздин эл көрө турган пайда жөнүндө кеңесири сөз кылып айтып берип кеттиңиздер. Бул долбоор иштеп баягы курулушу башталганда сиздер менен ушул студияда отуруп дагы алдыда сөз алып барат болушубуз керек. Ылайым ишиңиздер ийгиликтүү болуп, ишиңиздердин акыбытын элибиз көрсүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер учур маселеси көрсөтүүсүнүн күн маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Кайрадан ушундай маектерде жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга бакубатчылык тилейбиз.